945 хадисте Абу Хурайра айтымында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен. Чындыгында Аллах таала чүчкүрүүнү жакшы көрөт, эстөөнү жаман көрөт. Чүчкүргөн адам альхамдулиллах деп Аллахка макта айтса, аны уккан мусулманга ярхамукаллах деп алкоо айтуу милдет, важип. Эстесе же эсине болсо шайтандын иши. Качан ал инсан эстегеси келген адам мүмкүн болушунча аны токтотууга аракет кылсын. Эгер деп эстесе, ага шайтан күлөт деген экен. Ушундай. Негизи өзү чүчкүрүү жөнүндө мындай аябай чоң немеси бар экен. Мен баягынча бир каймеден көрдүм. Адам чүчкүргөндө бул жүрөк токтоп калат экен да. Ушунчалык экен да. Адам чүчкүргөндө адамдын жанагындай эмеси, ички энергиясы, жана бүт нерсенин бардыгы теңчи ордуна келет экен да. Катуу бир чүчкүргөндө адам ошонун энергиясы ордуна келет экен. Аллах Таала эң биринчи Адам алейхиссаламды жаратты. Адам атабызды, сиз менен биздин атабызды. Ошол себептен качан бир адам мисалы өзүнүн атасы жөнүндө билгиси келсе, же болсо улутка бөлүнүп аткандар бар го жанагындай. Мен тигиндей элем, ана мындай элем дегендер бар го. Мен улутум мындай, биз кыргызбыз, арийбиз дегендер чыгып атпайбы азыр? Ошолор эң биринчи кыргыз жаралган деп айтты баягы, ошондой экен. Бирок ошол эң биринчи Адам алейхиссаламды Аллах Таала жараткандан кийин анын дейт, эмне жанды жаратты да киргин деди ичине. Качан ошо киргенде Адам алейхиссалам эмне болду? Рухту киргизгенде Адам алейхиссалам эң биринчи чүчкүргөн экен. Чүчкүрүп туруп биринчи сөз альхамдулиллах деген болот экен. Аны жана периштелер некен ярхамукуллах деп Аллах Таала ярхамукуллах деп өзү жооп берди. Ondan kийин жанында турган периште яхтимул ва юслих балакум деп не жооп берди. Биринчи чүчкүрүү бул Адам атабыздан болгон. Биринчи чүчкүрүү бул Адам алейхиссалам. Мунун адеби бар. Биз кыргыз мисал көп убактарда жанакы акча түйүш, ак чүч дегендер бар го. Ушул нерсе өзү жакшы сөз эмес. Чүчкүргөндө альхамдулиллах, Аллах мактоо болсун, Аллах шүкүр болсун деген сөздүн маанисинде келет. Кара. Ушундай чүчкүргөндө альхамдулиллах деп үйрөтөт экенбиз. Бирок колдон келишинче, кээ бир аалымдардын айтышы боюнча, эгер бир адам чүчкүрсө, ичинен айтсын дейт альхамдулиллахты. Сыртынан айтып албасын. Эгер жанындагы адамдар ага жооп бере албай кала турган болсо, кээ бирлер айтат экен, мындай жакшы болбойт, күнөөгө түртүп коет, же болсо мындай бир жакшы бир сүннөттү чытатып койгон болот деп айтышат да, кара. Жооп бере албай калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн альхамдулиллах дегенде ичиңден айтып коюшуң керек экен. Кээ бирлер эмне чүчкүргөн альхамдулиллах деп айтпай атасың десе, анда альхамдулиллах деп коюш керек да, качы. Анткени ал эгер жумда жооп бергиси келип атат да, сооп кегиси болушат. Ошо чүчкүрүү дагы бул бир адептен. Кара. Бул Адам Муфарат китебинде бул адеп жөнүндө айтылган. Чүчкүрүү да бир адептин бир мындай айткан мусулмандын жашоосунда бир мындай бир жолу. Бул адеп болот. Бул адеп болот. Адеп. Дегеним мусулман мисалы обществода көпчүлүктө чүчкүрүү пайгамбардын айтканын карасаң, чүчкүргөндө альхамдулилlah десин, ага эгер жанды уккан адам эмне кылсын дейт? Ага жооп берсин дейт. Сөзсүз жооп берсин. Жооп бериш ага важип, милдеттүү түрдө болуп калат. Эми кара. Мусулман өзү жеке турганда дагы, ошондой эмесе коомдо турганда дагы эмне кылыш керек экен? Өзүнүн алып жүрүүнү билиш керек экен. Коомдо. Эгерде мусулман өзү жеке турган мезгилинде жакшы жүрө албаса, анда коомдо да өзүн алып жүрө албайт. Мисалы, эмне себептен бизде милицияларды көбөйтүп салды? Эмне себептен көбөйөт милиция? Эмне үчүн көбөйөт? Анткени коомдо адамдар мындай өзүн өзү алып жүрө албай калса, же коомдо адамдар жана кээ бирлер бар го, жанагындай скамейканын үстүнө отуруп алып турган семечке чыгат го. Мен азыр болар разы болдум. Качан мен Турцияга барганда дагы ошондой мен тиги отурсам бир эмеге полицейский келип туруп, ал киши менден паспорт сураган эмес да. Паспорт сураган жок, эч нерсе сураган жок. Болгон нерсеси менден сурады, сиз чарчап калдыңыз жок, бир жериңиз ооруп атабы, адресиңизди жоготуп алдыбы? Жарым сааттан көрүп отуруп калдык. Камералар бар экен да жанакындачы. Анан сураганда мен биринчи эме болдум, паспортун алсам, кереги жок паспортуң деди да. Сиз просто сизди билип коелу дедик. Эмеңиз бир жерде жоголуп атасызбы, же таппай атасызбы деп. Жок, мен жөн эле ушундай эс алып отурдум эле деп бир кишини адам күтүп атам, келет иншалла десем, ал болуп баягы неме болуп кетти. Менден 3 нерсени сурады. Болгон нерсеси, ден соолугумду сурады, адашкан жоксузбу, анан кийин биринчисине кайсы тилде сүйлөйсүз деп сурады да. Англисчеби, түркчөбү дагы алметти. Ошентип анан субханалла эме болду да. Мезгил ушундай нерсе.
Мен тамашалап айта берем го, биз мында биздин бир башкача нерсебиз бар да. Мен көп үйлөргө барганда эле көрөм, мында скамейка коюп коюшат дагы, скамейканын түбүнө мусорный бак тогуп коюшат дайымачы. Мында скамейка, бизде ушундай нерсе калып калган. Биздин парктарда карасаң, скамейка турат, скамейканын жанында 2 мусорный банк турат да. Жайында отуруш мүмкүн эмес агачы. Эмне үчүн дегенде, уже аны толуп калган болот, анан ошондо ошол скамейканын жанында аны эс ала албайсың. Ошондой нерсе. Эми эмне экен, биздин жашообузда субханалла ушул нерсе мындай көрүнүп эле турат да. Көрүнүп эле турат. Ким канчалык даражада мындай өскөнүнчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 15 кылым мурун адамдардын арасында чүчкүрүүнү үйрөтүп атат, карасаң. 15 кылым мурун, жоксо 1,5 миң жыл мурун адамдардын арасында чүчкүрүү, керек болсо түкүрүү жөнүндө айтып берген, билесиздерби? Шейхтердин бири өзүнүн өзүнөн бир улуураак, дагы бир чоңураак бир олия заты бар экен, ошого эмне зыярат кылганы бар атат экен. Зыярат кылганы барса, анын жанында эмне болду? Барып ассаламу алейкум деп, сизге зыярат кылганы келдик элек деп, анан жол сапарын улап баратса, баягы барган адамы карап туруп кыбыла жака түкүрүп койгон экен да. Ошону карап туруп эле, таксыр улусат болсо биздин ишибиз бар эле, кечирип коюңуз дептир. Канча километр жер басып барды, жөө басып барды. Шейхтердин муну издейт эле. Аалымдарды издеп барып, ошолордун алдында отурушкан адамдарчы. Ошо өзү ушундай, тартип өзү ушундай. Анан баягы жанында шерге айтат экен, ушунча километр басып келдик, ушунча нерсе кылдык, бирок карасаң дейт, сиз жанында туруп эле кайра кетип калдык деди. Эми бир үйүнө барып жокто чай ичип койбойбузбу? Десем, жок деп. Мунун жанында отурганга болбойт дейт. Эмнеге болбойт десе, бул кыбыланы карап түкүр дейт. Эмне болуптур десе, кыбыланы карап түкүрсөң да болот. Бутуңду сунуп отурсаң да болот, негизичи. Жатсаң да болот. Бирок адебинде. Шариятта уруксат болсо, бирок адепте аяка бутту сунуп отуруш бул адепсиздик. Эми ошол бир нерсени карап койду. Кыбыланы карап түкүрдү. Эми ошол адамдын жана жийиркенип кетип атат. Болду. Бул жакшы устаз эмес экен деди. Мени туура жолго багытталбайт экен. Ушундай нерсе. Биз азыр жаныбызда бир адам онда шим костюм кийип, жакшындай профессор болсо, жанында какырып деле отурат. Тамекисин чегип туруп дырытып коет. Кетти. Мындай ынтып коет. Болду, кетти. Каяка түштү баарынан баш оорубайт. Общество деген мусулман намазын канчалык, мусулманчылыкта канча диниң оңолгон сайын өзүңнүн керек болсо жалгыз отурган мезгилде дагы оңолуп өтүш керек. Чүчкүрүү менен тиешеси бар дешиң мүмкүн. Бирок чүчкүрүү субханалла бул да бир чоң адеп. Карасаң, өзүң алдынча алхамдулилlah, эгер бирөө отурган болсо жооп бериш важип болуп калды. Кандай? Бирок эстөө дагы. Бул жакшыраак нерсе эмес деди. Эстөө жанагындай бирөөнүн алдында туруп, оозуңду Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сүннөт бар, билесиздер. Оң колуң менен жап дейт, качан ооз эстегенде жабышың керек. Намазда болсо өзгөчөсү, намазыңда колуң этпесин, колдон келишинче карманганга аракет кылыш керек деп айтабыз. Эстебегенге аракет кылат. Бирок качан элдин артында деп толук мындай 32 тишин көрсөтө турган болсоң, бул адепсиздик болот. Кайдан билесиң оозуңда эмне бар? Бул тиштин маселеси аябай чоң. Анткени себеп алымдар ошондо бир бат дейт да, ооздан чыккан сасыкта эки нерсе бар. Биринчиси ашказан оорусу бар деп айтат, же болбосо тиштериң начар деп айтат. Ошонун себебинен эки эми бар деп айтабыз да. Бирок обществода бирөөнүн жанында турганда эстөө бул өзү жакшы эмес болуп эсептелет. Жакшыраак эмес. Эстесең дагы оозуңду жабышың керек болот. Эгерде оң колуң жок болсо, сол колуң менен мындайынан жабышың керек болот. Эмне үчүн десе, бул жадагы ушунча сен айтышат экен, эмнеке бул мындай да болот. Бирок бул колуң ыстынжанын жери болгон себебинен мындай бая жуугансың самындап жуугансың сен аны. Бүт оңдогонсуң сонун. Бирок дагы деле болсо сол колуң менен мындай акыры миниш керек. Сырты менен мындай алып койгула дейт. Эмне үчүн? Эми көбөлөр мындай алыш керек дейт. Эми мындайды окуп аптырмын, жок көргөн жокмун да мындайды. Өз мындайды, анан мындайды билем. Бирок мындай кыл дегенин билбейм. Муну Аллах деп жазуу деп айтышат экен. Может быть. Мүмкүн. Ушундай нерсе карасаң, ошон үчүн урматтуу менин бир тууганым, качан сиздер менен биз мусулмандар оңолгондо анан дүйнөбүз оңолот.